Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Жаратқан Алла Субханаху ва Тағалаға чексіз шүгірлер болсын, чексіз мақтаулар болсын, хамды саналар болсын. Сіз менен бізді жаратқанына, адам қылып жаратқанына, адамдардың арасынан иманды мұсылман қылып жаратқанына, иман түшінігін, иман динин қармануыны насип қылғанына, ошолордун арасынан бүгүнкү ыйык күнүндө улуу мечитине келип ибадат аткарууга эртерээк келип отурганыбызга, канча эрте келе турган болсок ошончо көбүрөөк соопко ээ болобуз. Аллахым кабыл кылган болсун, ушундай мүмкүнчүлүк бергенине чексиз шүгүрлөр болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга чексиз салават саламдар болсун. Пайгамбарыбыздын үммөтү болуп калышыбызга чексиз шүгүрлөр болсун. Кыяматта сүйүктүү пайгамбарыбыздын шафааты бизге насип этип, колунан Каусар суунан ичип, бейиште бирге болорун насип кылган болсун. Өткөнкү жумадан ушул жумага чейин билип билбей кетирген кемчилик, ката күнөөлөрүбүздү Кудай таалам кечирген болсун. Кийинки жумага чейин жүзүбүз жарык, жолубуз ачык, маанайыбыз жогорку деңгээлде болсун. Аллахын жазган тагдырына ыраазы боло турган, жакшылыгына шүгүр кыла турган, жамандыгына сабыр кыла турган пенделерин катарына кошкон болсун. Айтылган сөздөрдүн ар бирине амал кылуу, жүрөктөн орун алуусун Кудайым насип кылган болсун. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын улуу хадисинде мындай дейт: "Ал-халалу баййинун вал хараму баййин." Адал ачык айкын, арам ачык айкын. Экөө эки жакта. "Ва байнахума умурун муштабихат ла я'ламухунна касирун минан нас." Ушул эки ачык айкындын ортосунда күмөндүү маселелер бар, аны көпчүлүк билбейт дейт. Арам айкын, адал айкын. Ортосунда күмөндүү маселелер бар. Биз билбеген маселелер бар. Өкүмү кандай экен? "Фаман иттаqa шубухат фақад истабра'a лидинихи ва ирдихи." Ошол ортодогу күмөндүү маселелерден кимде ким алыс боло турган болсо, ал динин да, намысын, аброюн дагы сактаган болот деди. "Ва ман вақа'a фи шубухат вақа'a фил харам." Ошол күмөндүү нерселердин жанында тегеренип жүрүп кала турган болсо, ошолорго аралашып кете турган болсо, ал арамга аралашты дейт. "Кара'ин яра хаулал хима юшаку ан ярта'a фихи." Элестеткиле бир койчуман койлорун алып бир дөңдү көздөй кеткен болсо, ошол дөңгө жакын жерде бир сонун чөптөр өсүп турган болсо, ал жерге кирбей кое албайт дейт. Өзү дагы аракет кылганы менен жакындаганы үчүн, ошол тарапка барганы үчүн ошол жерден жеп калат дейт. Адам баласы дагы арам нерсеге жакын жүрө турган болсо, түшүп калуу ыктымалы толук дейт. "Ала ва инна фил жасади мудгатун." Ар бир денеде, адамдын денесинде ушундай бир мүчө бар. "Иза салахат салахал жасаду куллу." Ал оңолсо, дененин баары оңолот. "Ва иза фасадат", ал бузула турган болсо, "фасадал жасаду куллу", дененин баары бузулат. "Ала ва хиял қалб", ал болсо адамдын жүрөгү дейт. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам дагы бир хадисинде айтат: "Арбаун иза кунна фика фала алейка ма фатака мин ад-дунья." 4 касиет, 4 мүнөз
4 нерсе сенде боло турган болсо, ушул дүнүйөдөн ушул 4-өөнү гана тапкан болсоң, калган нерсеге өткөнүнө, кеткенине өкүнбөгүн деди. Хифзу аманатин. Аманатка бекем адам болгон болсоң бул жашоодо, аманатка кыянат кылбаган болсоң. Васыдку хадифин. Сөзүңдө чындыкты гана сүйлөп, чынчыл болгон болсоң. Сүйүктүү пайгамбарыбыз тамашалашканда дагы чындык менен тамашалашып жүргөн. Ва хусну халиқатин. Мүнөзүң, адеп ахлагың жогорку деңгээлде болгон болсо. Ва иффатун фи таъматин. Тамагың адалдан болгон болсо. Кекиртектен өткөн нерсе адалдан гана кирген болсо. Hazreti Jabir suyuktu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılat. La testabti'u er-rizqa fe innehu lem yekun abdun liyemuta hatta yebluğa ahira rizqin huve leh. Fe ecmilu fi talabi akhzul halali ve terkul haram. Rızkım azayıp ketti, jogolup baratat, жақшы келбей атат деп кыжалат болбогула дейт. Кудайдын жазганы болот. Кудайдын буйруган саатында, буйруган убактында, буйруган ырызкы келет. Адам баласы бул жашоодон жараткан тагдырына жазган акыркы тамчыга чейин ырызкысын алмайын бул жашоо менен коштошпойт дейт. Демек, ырызкыбызды ала турган болгондон кийин адам баласы адалдан сурасын дейт. Таза сурасын. Таза ырызкын келүүсүн Кудайдан сурансın дейт. Таза сурануу кандай? Адалдан алуу, арамдан тыйылуу. İbn Mes'ud radıyallahu anhu suyuktу Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılat. Leysa min amelin yuqarribu minel cenneti illa ma qad amartukum bih. Beşke meselerge buyurgan nerseden artık amal jakındata albayt. Peygamberimiz alıp gelgen, Peygamberimiz körsetken yol gana jakındatadi. ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه. Кайсыл беришке жакында турган амалды мен силерге буйрган болсом, ошондой эле кайсыл бир амал тозокко жакындата турган болсо, мен силерди андан тыйдым дейт. فلا يستبطئن أحد منكم رزقه. Демек силер бул жашоодогу ырыскыңарга көп кыжалат болбогула. فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لم يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه. Cibril'den bana kavar geldi. Bul жашоодон адам баласы ырыскысын толук алмайынча коштошпойт dedi. Bul жашоодон кетпейт. Fettakullah. Allah'dan korkula ey adamlar. Ve ecmilu fit talabi. Suray turgan bolsoңор, kozdop suragıla. Kozdop ırıskının артынан түшкүлө. Ырыскынын артынан түшүп, арам жол менен ырыскы таба турган болбогула. Анткени Алланын пазылы, Алланын жакшы, кереметтүү касиеттери, белектери, жазасы жамандык менен келбек dedi. Dağ bir hadisinde suyuktu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı. İc'alu beynekum ve beynel harami sitran minel halal. Femen fa'ale zâlike istebra'a li'irdihi ve dinihi. Sizlerden ırızkı tabuğunlarda aram menen ortoңорду adal nerse menen tosup koygula dedi. Bir toskon bolsun, bir çep bolsun, adaldan bolgan çep bolsun dedi. Aramdı tosup durgan. Kim anday kılsa al dinin abroyun namusun saqtagan bolot dedi. Kim tosboy aralaşıp bir adaldan bir aramdan jüre bere turgan bolsa, anın bari aramga eseptiret dedi. Başka bir hadisinde suyuktu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem.
Ибн Масуд риваят кылган хадисте сахабаларга айтты: "Урматтуу сахабалар, силер Алладан уялгыла" dedi. Анан сахабалар: "Ey Аллах, Алланын элчиси, биз кантип уялабыз? Уялып жүрөбүз го" dedi. Жок, чыныгы уялуу Алланын айткандарын так аткаруу, буйруктарын так аткаруу, тыйган нерсесинен тыйылуу dedi. Курсакка түшө турган тамактарды адалдан таап туруп киргизе турган, тамактана турган болсоңор, ошол чыныгы уялууга жатат dedi. Дагы бир хадисинде имам Абу Хурайранын, Hazreti Abu Hurayranın sözü: "لأن يجعل أحدكم في فيه ترابا خير من أن يجعل في فيه حراما." Oğuzuna adam balası, oğuzuna aramdan tamak, aramdan sala turgan bolsa, andan körü toprak salsın, an üçün jеңилирээк болот dedi. İbn Mubarak'tın sözü: "Күмөндүү bir dirhamды кайтарып берүү ээсине 100 000 dirham sadaka kılgandan arttıq" dedi. Күмөндүү bir dirhamды кайтаруу, күмөндүү, анық арам емес, күмөндүү bir dirhamды кайтаруу 100 000 sadaka kılgandan артык dedi. Hazreti Abu Bakr сүйүктүү пайгамбарыбыздын жолдошу, жакын досу, андан кийинки халифасы орун басары, күндөрдүн биринде кол астындагы кызматкери тамак алып келип калат. Hazreti Abu Bakr орозо болгон болот. Ошол тамак менен орозосун ачып тамактанат. Анан адатта сурайт экенлер, кайдан келди тамак деп. Ал күнү Кудайдын буйругу, эстен чыгып сурабай тамактанып алат. Курсагы тоюп калганда эсине келет дагы сурайт. Кайдан алып келдиң десе, тоготер жери кезинде адар эмес нерсе менен алектенген болот. Анан кызматы өткөн болот. Тигилер кызматына жараша жооп кайтарган эмес, ыраазычылыгын билдирген эмес, калып кеткен. Бул исламды кабыл кылды, арадан убакыттар өттү, ошолор менен жолугуп калды. Мурунку кылган жакшылыгына булар ыраазычылыгын билдирип тамак берген болот. Демек бул арам жол менен келген тамак экен деп Hazreti Abu Bakr тамагын кайтарат. Жанын кыйнап кайтарат. Анан жардамчысы: "Анчалык өзүңүздү кыйнабаңыз, жаныңыз чыгып кете жаздады" десе, "Жаным кошо чыкса ыраазымын" деген экен. Адалдан тамак киргиче чыгышына жаным кошо чыга турган болсо, мен ыраазымын деп айткан экен. Hazreti Umar'dın sözü var. Adal nerselerden 9'dan 10'dan 9'undan tıylat elek deydi. 90%'ından tıylat elek aram nersege duşar bolup kalbaylı dep deydi. İmamul Gazali, Allah'ım rahmatını alsın, Ra'sul maasi aklul haram, günah işlerinin tuğ çokusunda durgan en çoğun günü aramdan tamaktanu deydi. Süyüktü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytkan eken, yati alan nasi zamanun, adamlarga uşunda bir zaman kelet, kıyamat kayım jakındaganda uşunda bir zaman kelet, la yubalil mar'u ma akhadha, adam balasının koluna kirgen nersesine köngül burbay kalat deydi. Kaydan kelgenine köngül burbaydı. Amin halalin amin haram, aramdan keldiği adaldan keldiği ayırması yok. Kelgen nerseni kirgize turgan, juta turgan, ala turgan bulat deydi.
Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дағы бір хадисінде: "Фаман яхуз малан бихаққихи юбараку лаху фихи." Кимде ким ақша таба тұрған болса, адалдан ақысыны беріп, адалдан таба тұрған болса, Аллахым аға берекесін қоша береді дейді. "Ваман яхуз малан биғайри хаққихи камасали аллази яъкулу ва ла яшба." Ал эми ким ошол ақчаны арамдан таба турган болсо, акысыны бербей таба турган болсо, адалдаштырбай таба турган болсо, ал жеген адам сыяктуу жей берет, тойбойт, тойгонун сезбейт дейт. Арамдан келген тамак адамдын ой жүгүртүүнү бузат. Адамдын ой жүгүртүү бузула турган болсо, кылган ибадаттын даамын, рахатын сезбей калат. Ибадаттын рахаты сезилбей жоголо турган болсо, жүрөгө дак басылганын белгиси болот. Жүрөктөгү кара дактар көбөйүп кете турган болсо, ал адам өтө чоң коркунучта дейт. Кимде ким арамдан акча чогултуп, арамдан акча тапты, топтоду, муктаждыгына жумшады, ала турган үйүн алды, мине турган машинасын минди, анан элге жакшы көрүнөйүн деп кайрымдуулук кыла турган болду дагы сарыптады. Анын сообу жазылбайт, тескеринче ага күнөө жазылат. Сүйүктүү пайгамбардын хадисинде: "Мен жама амалан хараман." Кимде ким арамдан адал топтосо, "Сумма тасаддака бихи." Аны садака кылып чыгарып салса, "Лам якун фихи ажрун." Ага ал жерде эч кандай сооп жок. "Ва кана исруху алейхи." Тескеринче ага күнөөсү жазылат деди. "Ла туқбалу салатун мин гайри tahурин ва ла садакатун мин гулулин." Даратсыз намаз кабыл болбойт, арамдан садака кабыл болбойт деди. Ибн Аббас радиаллаху анху айтты: "Ла якбалуллаху салатам риин фи жауфихи харамун." Ичинде, курсагында арамдан азыктанган, тамактанган адамдын намазы кабыл болбойт деди. Маида сүрөсүндө Кудай Тааламдын аят 27 аятында мындай дейт: "Иннама ятақаббалуллаху минал муттақин." Кудай Таалам чынында кабыл кылат, кимдикин кабыл кылат? Таквалардыкын кабыл кылат деди. Вахиб ибн ал-Вард деген табиин алымдарынан мындай дейт: "Сенин курсагыңа адалдан кирдиби, арамдан кирдиби ушуну аныктамайын, күнү түнү ибадатта турганыңдын пайдасы жок" дейт. Күн баткандан күн атканга чейин тура турган болсоң дагы, курсагыңа тамак кайдан киргенин аныктабай турган болсоң, анын пайдасы жок болуп калат дейт. Шайтан айтат экен жардамчыларына, кол астындагыларына: "Силер адамды азгырганда тамагыны карагыла. Эгерде ал арамдан тамактана турган болсо, аны азгырамын деп убара болбогула" дейт экен. Анын арамдан тамак жегенден кийин окуй турган намазы, кармай турган орозосу, кыла турган жакшылыктарын баары кабыл болбойт. Силер да кыйналбай эле койгула, аны азгырбай эле койгула деп айтат экен. Башка бир сөзүндө шайтан ушундай дейт: "Адам баласынын мага бир эле нерсе керек. Адам баласынын бир эле нерсеси керек. Ал арамдан тамактанса. Тамагы, акчасы, тапканы кайдан экенине көңүл бурбай, айырмасы жок боло турган болсо." Келиңиздер. Алейкум салам, кош келипсиздер. Адам баласынын тапканы арамдан боло турган болсо, калганы мага жетиштүү, калган азгырбаймын дейт экен. Каалаган намазын окусун, каалаган ибадатын, каалаган жакшылыгын кылсын,
ал бәрі бір қабыл болбайды деп шайтан айтады екен. Ал үйленсе, үйленген ақшасы арамдан болған болады. Ал ажылыққа барса, арам ақшамен барған болады, қабыл болбайды. Садақа берсе, арамдан болған болады, ал дағы қабыл болбайды дағы. Кейінгі қылған не қылса қыла берсін, арамдан тапқан болса, болды, қабыл болбайды дағы. Маға ошол жетіштүү болады дейді екен. Аллахың ушунан сақтаған болсын. Ошон үчүн Имамул Газали ислам тарыхындағы улуу алымдардын бири, жол көрсөткөндөрдүн бири, ибадаттардын бардыгы арамдан тамактануу менен жоголот дейт. Адал кесип, адалдан табуу, рызкыны адалдан табуу бул ибадаттын туу чокусундагы турган эң чоң бир амал дейт. Ага ким бекен бола турган болсо, динин да сактаган болот, намысын дагы сактаган болот дейт. Ким ал нерсеге көңүл бурбай турган болсо, теңиздин үстүнө курулуш курган сыяктуу болот дейт. Качан толкун болуп кетет, качан кыймылдап түшүп кетет, фундаментсиз салган болуп калат дейт. Ибн Кафир ислам тарыхындагы Куран тафсирлеген чоң алымдардын бири: "Я айюхаллазина аману кулу минат таййибати ма разакнакум." Жараткан Кудай Тааламдын сөзү бар. Эй иман келтиргендер, силер биз силерге берген ырыскынын жакшысынан, жакшыларынан жегиле деген аятын тафсирлегенде, түшүндүрмө бергенде, "Вал аклул халалу сабабун литакаббули дуаи вал ибада." Адалдан тамактануу ибадаттын, дуалардын кабыл болуусуна шек күмөнсүз чоң себептердин бири болот дейт. Шек күмөнсүз кабыл болот дейт. Кама аннал акла минал харами ямнау кубула дуаи вал ибада. Ошондой сыяктуу эле арамдан кимде ким таба турган болсо, арам аралаша турган болсо, анын ибадаты дагы кабыл болбойт, анын дуасы дагы кабыл болбойт дейт. Сүйүктүү пайгамбарыбыздын бир хадисинде бар: "Рубба аш'атин агбара лау аксама ала Аллахи ла абарраху" дейт. Ушундай адамдар бар, алардын түсү жүдөмүш, кийген кийими жүдөмүш. Мында бир караганда жактырбайсың, жиркенесиң, тоготпойсуң ал адамды көргөндө. Бирок ал ушундай адамдар болот, Аллага касам иче турган болсо, Кудай Таалам сөзүнүн орунун эки кылбай орундатып берет дейт. Тамагы таза болгон үчүн болот. Жеген ичкени, кийингени адалдан болгон үчүн. Бирок ошондой кейбидеги адамдар дагы бар. Дуа кылса дуасы кабыл болот деп ойлойсуң, дуа кылса кабыл болбойт. Эмне үчүн? Кийингени арамдан таза эмес, жегени арамдан таза эмес, көңүл бурган эмес, кайдан келди, кандай келди, кимден келди, караган эмес. Натыйжада жашоо өтө берет, күн өтө берет. Бирок Кудайдын астына бара турган болсо, ибадаттар кабыл болбой калат. Ушундай бир замандарда жашап жатабыз, урматтуу жамаат, этият боло турган замандардабыз. Адатта адам баласы 7 өлчөп бир кесиш керек боло турган болсо, бүгүнкү күндө биз 70 өлчөп кесе турган замандабыз. Ушундай бир замандабыз, адалдан табуу, адал менен жашоо бир аз кыйынчылык коштогон сыяктуу. Арамдан жол издей турган болсоң, жолдор ачыла тургандай заманда жашап атабыз. Бул дагы бир болсо Кудай Тааламдын бизге берген сыноосу болот. Пенделерине берген сыноосу канчалык деңгээлде иманы бекен болот, канчалык деңгээлде өзүн сактайт, канчалык деңгээлде өзүн сактаганга аракет кылат. Ушундай сыноолордон жеңилип калбайлы. Ушундай сыноолордон сынып калбайлы. Иман келтиргенибизде 7 нерсеге иман келтиргенбиз. Ошонун бирөөсү такдыр, жакшы жаман кимден? Алладан деп иман келтирдик. Иман келтиргенибиз жүрөгүбүздөн орун алсын, тилибизден гана эмес. Рызкыны берүүчү жараткан Кудай Таалам.
Рызкыны алуучу жараткан Кудай Таалам. Кааласа себепсиз берет, кааласа себеп менен гана берет. Бирок сиз менен биздин, ар бирибиздин бул жашоодогу рызкыбыз түгөмөйүнчө жан бербейбиз. Ошол келе турган рызкыны адалдан сурайлы. Келе турган рызкыны эртең күнү эсеп китеп болгондо жооп бере турган деңгээлде бололу. La tazula qadama abdin hatta yus'alu an arba'. 4 нерседен суралмайын эсеп китеп бүтпөйт. Ошонун экөөсү тапканына байланыштуу. Кайдан тапты? Кандай тапты? Кайда жумшады? 100 000 сом келди, ошол 100 000 сом кайда кетти? Ошого дагы жооп беребиз. Адалдан келди, адалдыга кетти. Арамдан келди, арамга кетти. Арамдан келип адалга кетти. Бүт барына жооп беребиз. Жакшы келген болсо, жакшы кетет, сооп жазылат. Жаман келген болсо, жаман гана чыгат. Садака кылдык, адалдан кылабыз. Жакшылык кылдык, адалдан эмгек тер менен таап кылабыз. Арамдан келе турган акча менен кылган садакабыздын ордуна күнөө жазылат. Күнөө жазылат. Арамдан таптың, жакшылыкка жумшасаң деле күнөө жазылат. Эгерде кимдер бирөө арамдан таап алган болсо, не кылам дей турган болсо, жок кылат, жакшылык жолдоруна жок кылат, сооп үмүт кылбайт, анткени сооп жазылбайт. Сооп жазылбайт арамдан келген акчага. Аллахым ушундай аз жашоодо канча күн жашайбыз, канча жашайбыз, жаратканды ыраазы кылып, жараткандын ыраазычылыгы үчүн жашап, бул жашоодогу адам баласы катары жаратканга тиешелүү укуктарыбызды так аткарып, тыйылган нерселерден тыйылып, адам болгондон кийин адамдар менен мамиле кылабыз. Мамиле кылган адамдардын ортосунда дагы мамилелерибиз жараткандын көрсөткөн жолун негизинде болсо, акысына кирбесек, биздин акыбызга кирсе кечирели, акыларына кирбейли. Адалдан рызкы таап, 1 сом болсо дагы берекелүү болсун. Адалдан рызкы табалы, адалдан садака кылалы, адалга жумшайлы, Кудайым буйрса. Адалдан рызкы табуу берекенин көбөйүшүгө себепчи болот. Бир кыска окуя менен маселебизди бүтүрөлү. Бани Исраил коомунда бизге чейин жашаган, кедей жашаган адам болот. Бала чакасы көп, кирешеси аз, үйдө ызы чуу күндөрдүн биринде уктап жатса түшүнө бир аксакал кирет. Аян болот. Сен ушундай бир жерге барасың, ушундай тоо, дөң, таш, дарак бар. Ошол жерди казасың, бир калта алтын чыгат, барып жумшайсың ошол акчаны дейт. Биринчи суроосу ошол акча адалбы? Ошол акчада береке барбы, жокпу дейт. Береке барбы, жокпу дегенде береке жок дейт, барбайт. Бир канча күн өткөндөн кийин кайрадан жанакы аксакал түшүнө кирет. 100 алтын бар деген берекеси жок, ал жок. Экинчи жол түшкө киргенде 10 алтын бар дейт. 10 тиле алтын бар. Берекеси жок, барып алгын десе барып албайт. Үчүнчү жолу түшкө киргенде 1 алтын бар дейт. Берекеси бар дегенден барып алат. Канча сапар алыс болот, барып алат. Алып жолдо келе жатса балыкчыга жолугат. Балыкчыдан 2 балыгыны 1 динарга алат. Үйүнө келет, жубайын айтат, тазалап жууп, балдарга кууруп берген дейт. Тазалап жарып жатса, ар биринин ичинен кыммат балуу таш чыгат. 2 кыммат балуу таш чыгат. Ошол жердин падышасына алып барып белек кылып берет. Биринчисини бергенде, биринчисине 10 төө каалаган нерсеңди жүктөп алгын дейт. Экинчи ташка 20 төө берет, каалаган нерсеңди жүктөп алгын дейт. Ошентип падышанын алдынан 30 төөнү жүктөп чыгат. Үйүнө келип аялына көрсөтөт. Манаке көрдүңбү? Берекенин шарапаты дейт. Болгону 1 тиле алтын болгон, 30 төө болуп келди. Эгерде биринчи 100 алтынга барганда, экинчи жолку 10 алтынга барганда берекесиз болмок эле дагы 30 төө келмек эмес. Көзүбүзгө көрүнүп турган, адалдан болуп калышы мүмкүн болгон, күмөндүү нерсе болгон чоң пайдадан адамдын ички дүйнөсүн азгыра турган, нафсысын козгой турган сыноолордон Кудайым сактаган болсун.